1950-жылдары Кытайга күйүүчү жана майлоочу материалдарын ташып Балыкчы шаарында өз ишин баштаган Автовнештранс ишканасына быйыл 70 жыл толду. Союз мезгилинде Тышкы соода министрлиги тарабынан уюштурулуп, 1959-жылы Совет министрлигинин токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын автомобиль жана автожолдор министрлигинин курамына толук бойдон өткөрүлүп берилген. Союздун учурунда УПТК, Кирсельхозтехника, Селхозхимия, Кирпатрев деген ушундай автобазалар бар эле. Ушул автобазанын баарысы тең Союз жоголгондон кийин алар дагы тымтыракай чыгып дайын табылбай калды. Ошондон Автовнештранс илгери баягы иштеп жүргөндүк кылып, ошону кармап калды. Алтымышка рахмат. Азыр көрүп алып, аябагандай кубанып чыктым. Я Казарманга чейин бияк көлдү тегеретип. Эки областты полностью обеспечивать этим. Народное хозяйство деп коет, эметиги бүт стройматериалдан баштап, тамак ашып бүт баарына тартышыбыз. Нефтебазага май тартышыбыз, нефтебазаларга. Акталат, Башынар, биягы Сүккөл. Күнүнө 100 тоннадан май тартышыбыз. Союз убагында Автовнештрансы почти 9 колонна бар болчу. Ар бир колоннада аз дегенде 100ден ашык машиналар бар болчу. Машина жана прицептерин кошуп айтып атышпай 700 машина. Алай 1600 киши иштечү союздарда. Эми азыр буюрса, азыр деле учубуз кур эмес. Азыр 150 киши эмгектенет. Эң алгач мекемеге 175 автоунаа жана 14 чиркегич келген. Кийин техникалар жыл сайын көбөйүп олтуруп 1995-жылы жалпы 740 автоунаа 434 чиркегичке жеткен. 1995-жылга дейре ишкана дүркүрөп иштеп, 1500гө жакын жаран эмгектенип, Ысык көл, Нарын облустарына күнүмдүк керектелүүчү ар кандай жүктөр ташылып турган. Биз ошо КАМАЗ машинесин айдап ошол убактарда ушу жол салдык. Ошо жолдор ушул убакка чейин, ошо салынган жолдор ушул убакка чейин кызмат кылып атат. Дагы кыла берет болуш керек. Эми ошондон бери көп мезгилдер өттү, көп суулар акты. Мына заман өзгөрдү, мезгил өзгөрдү, союз жок болду. Бирок ушул көп автобазалар жок болуп кетти эле, көп мекемелер жок болуп кетти. Бирок ушул Автовнештранс ошол бойдон түптөлгөн бойдон калды, өнүгүп өсүп атат. Көп жетишкендиктерге жетип келе атышат. Азыркы учурга чейин ичинде сок чыгаруучу завод ачты, ун чыгаруучу заводдорду ачып, ар кандай мынакей производстволорду кылышып, биздин жергиликтүү бийликке киреше алып келип атат десек болот. Бул бюджетибизге налог жагынан, андан сырткары Балыкчы шаарыбыздын элин жумуш орду менен камсыз кылып келе атышат. Балыкчы шаарында аталган ишкананын 70 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Мекемеде эмгек өтөгөн ардагер кызматкер жумушчуларга сый тамак берилди. Каланын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан Автовнештранс жабык акционердик коому облустагы алдыңкы ишканалардын катарын толуктап келет. Гүлбарчын Мулдоева, Асталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары.